Қасым Каимов. Анарбайдың көпіресі. Тоо суусу миң қиялдуу, аны сүйбей қойбайсың. Махаббаттың азабына қайылсың. Қырқа тоолордун меримдүү койнунда меміреген кең өрөөндүн көркүн ачып, атагын көкөлөтүп, қиял күйсүн козгогон анын шар суусу менен көк жашыл токойу. Өзөн бойлоп, каркалекей тартып, шуудураган токой кээде тирелишип, жыш кээде суюлуп, өрөөндүн этегине жетпей түгөнөт. Өзөн болсо сай-сайдан туйган туура суулар менен кубаттанып, тоонун деми жана эпкини сүрөп, өрөөндүн чегинен алыска чексиз мейкиндикке сапар тартат. Бул өрөөндүн табиятынын дагы бир өзгөчөлүгү көкүрөк жагыда, этек жагыда ачакей. Тагыраак айтканда, ал чакан эки өрөөндөн биригишип башталып, чакан эки өрөөнгө бөлүнүшүп бүтөт. Баш аягын ачакейлентип бөлүп турганда тоо кыркалары. Аларды өз койнуна имерип, кайрадан бириктирген да тоо кыркалары. Тоо байырлуу жана бейпил болгондуктанбы, Айтоор ал жөнүндө беймазалаган жан жок. Кишилерди ойлонткон, убарага салган суу. Кургакчылыкта анын кааты өтөт. Жаан-чачын арбыса, каар өтөт. Көкүрөк тарапта өрөөндүн ичинен өрөөн чыгарган адырлуу кырканын этеги кызыл урчуктуу аска болуп, чалкаят да, өзөн дал ушул жерден кууш тартып, агымы таштан ташка урунуп, зоо жаңырат. Ушул жерден эзелтен көпүрө үзүлбөйт, жүргүнчүлөр тынбайт. Кызыл урчуктагы көпүрөнү эл Анарбайдын көпүрөсү деп аташат. Көпүрө аман турганда эки өрөөн тынымсыз байланышта, анын ачакейлиги да сезилбейт. Көпүрө бузулса тигишинен ыдырап, эки бак элеги эки жакка кеткен шымдай болуп, өрөөн бири-биринен ажырап калат. Ал эмне үчүн Анарбайдын көпүрөсү деп аталып калган? Анарбай устабы? Же жердин аты ошондойбу? Аны менен жүргүнчүлөрдүн иши барбы? Жол шыдыр, көпүрө ордунда болсо, андан башка эмне керек? Күндөрдүн биринде Анарбайдын көпүрөсүнө коркунуч түштү. Күтүлбөгөн учурда суу ташкыны күчөп, кууш өзөн алабармандап көтөрүлүп олтуруп, шарпылдаган ылайлуу шардын чачырандысы көпүрөнүн үстүнөн өткөн кишилерге серпиле баштады. Машинелер өйүзбөйүзгө шыкалып, атжандар да жөөлөр да жарданышып токтоп калышты. Баарынын көзү көпүрөдө. Өрөөндүн тарыхында кулагы угуп көз көрбөгөндөрдүн ичинен эң мыктысы ушу көпүрө эле. Ал 10 жылдан ашык убакыттан бери суунун ташкыны менен каптаган селдин далай сынынан өткөн. Анын ишенимдүүлүгү көпүрө суунун деңгээлинен 3 метр жогору жана ортодогу тиреп турган түркүгү өзүнчө керемет. Түркүк дегени өңчөй бекем жана сууга чирбей турган жыгачтардан кайчылаштырып жоон темирлери менен чырмалган 3 бурчтуу тирөөч. Анын ортосуна казандай таштар толтурулган. Анын үстүнө түркүк агымга кыр жагынан коюлуп, суунун кысымы күч келтирбей тургандай орнотулган. Суу канчалык кирсе да, орто эсеп менен белгиленген деңгээлинен 3 метр көтөрүлүүгө мүмкүн эмес. Ал эми түркүк узак жылдарда акырындап өзүнчө чирип бүтмөйүнчө тилсиз жоого алдырмакчы эмес. Айтоор билермандардын болжолуна караганда көпүрө чейрек кылымга моюн бербейт. Тоо суусунун кыялын болжоого мүмкүн эместигин кишилер бүгүн түшүнүштү. Суу жетпейт делген 3 метр бийиктиктеги көпүрөнүн үстүнө ташкындаган толкундар жабыла берип жатты. Керемет түркүк кычырай баштады. Жүргүнчүлөр арасында кобурашуу башталды. Анарбай чала иштеген экен. Дагы 1 метр бийик көтөргөндө болмок экен. Бирок түркүгү түркүк экен. Ой, силер эмнени айтып отурасыңар? Анарбай деген киши эбак дүйнөдөн кайткан. Дүйнөдөн кайта электе ойлогондо болмок экен. Антпай эле бул Анарбайдан кийин салынган көпүрө, дейт дагы бирөө. Суу ташкыны күчөдү. Анарбай жөнүндөгү талаш курчуй берди. Ой, деги Анарбай тирүү бекен? Аныгын билген киши барбы? Ким билсин? Көпүрө жөнүндө айтсаңчы. Силерге көпүрө болсо болду. Анарбайдын бар жогу кеп эмес. Анын эмнесин талашасың? Көпүрө салган уста акысын алгандыр. Башка дагы эмне керек? Суунун жарадар аюудай күркүрөшү жолдон калууга кыжырлануу сөздү жай жана жүйөлүү сүйлөөгө мүмкүндүк бербеди. Өйүзбүйүздө кыжылдашуу, сабырсыздык күч алды. Бир окумда качыр-кучур эткен шумдуктуу дабыш чыкты. Шойкон болорун сезип, аны күтүп тургандар сестүү калышты. Шумдуктуу дабыш чыкканда түркүк кыйраган окшойт. Чейрек кылымга моюн бербей турган даң кайган чоң көпүрө
бел ортосунан бүктөлө түшүп, мүрдөмгө келбей, ылайлуу шарга аралашып жок болуп кетти. Ар кайсы жерден сора кеткен жыгачтар гана көрүнүп баратты. Көпүрөнүн эки башынын орду эңшерилип, чаңы уюлгуп калды. Ошентип талаштын акырын ташкындаган өзөн өзү чечти. Аны улап тургандардын бири күңк этти. Анарбайдын көпүрөсү азыркы шартка жарабайт. Жаңыча көпүрө жөнүндө капкачан ойлоо керек эле. Калгандар анын сөзүнө макул болушуп, унчугушпай калышты. Ооба, ал жөнүндө өз убагында ойлонушпагандыктан суудан өтө албай, иштери, сапары өксүп, ара жолдо калышты. Суу тартылмайынча бул жерге көпүрө салууга мүмкүн эмес. Мынчалык катуу кирген суу оңой менен тартылабы? Эки чакан өрөөндүн жана аларды бириктирген бүткүл чоң өрөөндүн катнашы токтоду. Курулуш жумуштары адаттан тышкары суу тартыла электе башталды. Мындай окуяны мурда кезиктиришпеген айыл кишилери, айрыкча карыялар менен балдар эртели кеч курулушчуларга келип, алардын иштерин таң калуу менен карашат. Өйүз бүйүздө өңчөй техника, таштарды, курулуш материалдарын жүктөгөн машинелер, бульдозерлор, крандуу машинелер. Аларды өзгөчө таң калтырганы курулуш материалдарынын арасында жыгачтын жогу, баары темир, уютулган таш. Айылдагылар арасында таш көпүрө, темир көпүрө салынат экен деген сөз тарады. Абышкалар айланчыктап кетишпей, уурчуктун көлөкөсүнө отуруп алышып, илгеркиден жана азыркыдан кеп салышат. Курсактары ачканда гана үйүн эстешет. Балдар үчүн темир көпүрө өзүнчө кызык. Ушул жерде ойношот, жеңил материалды көтөрүүгө жардам беришет, жүк ташыган машиненин шофёрлорунун жанына отуруп, ары бери сайраңдашат. Абышкалардын бири гана өзүн башкача кармайт. Ал көбүнчө көпүрөнүн кантип курулаарын баамдагысы келет. Бирде долбоорду тиктеп отурган адистердин, бирде жумушчулардын жанына келет. Көпүрөнү тез бүтүрүү үчүн ашыккан кишилердин аны менен жумуш эмне? Анын ак топусуна, чычайган аппак мурутуна да көңүл бурган эч ким жок. Жумушчулар менен техника Анарбайдын көпүрөсү бузулгандын эртеси эле келишкен. Адегенде алар өз бүйүздү байланыштыруу үчүн асма көпүрө орнотушту. Жумушчулар менен катар зарыл иштери бар кишилердин биринчи кезекте өткөрүшмөк болушту. Курулуш инженери көп кишилердин арасынан алиги ак топулуу абышка менен балалуу аялды асма көпүрөгө биринчи чакырды. Балалуу аял келди. Абышка баш тартты. Убакыттын эптеп өткөрө албай жүргөн бекерчи экен дегенсип, аны ошондон кийин таптакыр капарга албай калышты. Жүргөн бир ак топу деп коюшту. Жумуш күнү түнү кызыды. Жээктин эки четине жумушчулар үчүн чатырлар тегилип, ар кандай ар кайган темирлер, темир бетон калкандары жыйылды. Экскаваторлор тынымсыз иштеп жатты. Башка карыялар келбесе да, баягы ак топулуу, чычайган аппак муруттуу абышка чыккан күн менен кошо келип, кошо кетип турду. Кебетесинде анчалык бырыш жок. Жүрүш турушу тыкан болгону менен ал 80ден ашып калган эле. Көзү да кадимкидей, кулагы гана каңрыш. Аны менен сүйлөшпөгөндөн кийин кулагынын жайын кайдан билишсин? Абышкаөөк тартып, бөжөңдөй басып, дайыма жөө келет. Колундагы таягына да анчалык күнү түшө электей. Басканда анысын коомай шилтеп, же аркасына келтирип, эки колтугуна кыпчып коет. Олтурганда, турганда гана таягы жөлөк. Ал адегенде эле оңурайган көпүрөнүн ордун тиктейт. Суу бир калыпта жоошудой кызарып, жыландай ийрилип акканын, агындылар бирде көрүнүп, бирде көрүнбөй, тар балаңдап кетип баратканын көрөт. Башын чайкап коюп, анан курулушчуларды тиктейт. Суу кирип жаткан учурда кандай неме көпүрө салат? Булар өтө айлакер, же болбосо тажрыйбасы жок балдар. Балким курулуш материалдарын жыйнап, камылганы бүтүргүчө ташкын бассылар. Антип ойлойн десе, аларда суудан ырайым күтүүчү кебете байкалбайт. Пландарына ишенет окшойт. План деген кагаз. Тилсиз жоо планга баш ийеби? Абышка аларга оюн ачык айтайын десе, ишке биротоло чечинип кирген балдар мени алжып, акылынан ажыраган экен дешпесин деп чоочулайт. Абышканын тажрыйбасы боюнча көпүрөнүн сапаты, бийиктиги жана түркүгүнүн бекемдиги менен аныкталат. Болочок көпүрөнүн түркүгү шек туудурбайт, анткени ал темирден болоруна көз жетет. Эмки максат жер пайынын бийиктигинде. Ак топчан адам жээкте таягына жөлөнүп, жумуштун чаркын байкап олтурганда, бульдозерчу жигит көпүрөнүн бир жаккы башын каза баштады. Бул маспы деп ойлоду абышка. Мас болсун, соо болсун, мунусу туура эмес. Мындан ары унчукпай коюуга чыдабай, таягын булгалап, жигитке кыйкырды. Ай бала, токтот!
Ак топуга эмне болду деп жигит моторду басып кулак түрдү. Ой, токтот дейм, токтот деген сөздү укту. Менде бир эле начальник бар. Жигит моторду кайрадан оталдырды. Абышка анын чымчыкейин түшүнбөгөндөй дале таягын сороктотуп бирдеме айтып жаткансыды. Андан оңой кутулуу үчүн жигит начальникке карай кол жаңсады. Ак топу ишаратты жакшы түшүнгөнсүдө. Бөжөңдөй басып инженерге жетип барды. Ай балам, көпүрө сала турган жерде эмнеге баса айтасың? Инженер аны аң-таң тиктейт. Сизге эмне керек ата? Катуулап айтчы. Абышка ага кулагын тосуп, суроосуна жооп укту. Сизге эмне керек ата? Көпүрөнүн бийиктиги жакшы эмеспи? Абышка аны кеңешке чакыргысы келип, кулагын кайрадан тосту. Ооба, бийиги жакшы. Абышка жанына кылчайса, инженер жигит кеп кеңеш бүткөндөй кетип баратыптыр. Аңгыча бульдозер жээкти оңурай тагазды да жөнөп кетти. Ошол жерге башка жумушчулар келишип, чуңкурду таш, цемент менен кайрадан толтурушту. Мына эми көпүрөнүн жер пайы бекем жана бийик болду. Абышка баятан бери бекер убараланып, балдарга бөөдө жаман көрүнгөнүн түшүндү. Азаматтар, деди аларга ыраазылыгын билдирип. Көпүрөнүн бийиктигинен көңүлү тынса да, ал ушул жерде дале айланчыктап жүрдү. Аны беймаза кылган дагы бир бүдөмүк суроо калды. Жин ургандай алабармандап жаткан ташкын тартыла электе түркүктү кантип орнотушат? Булар эрегишип калышты. Суунун өжөрлүгү жеңээр бекен же балдардын күчү жеңээр бекен деп ойлойт Абышка. Муну өз көзү менен көрүү өмүрүндө унутулбай турган зор окуя. Учтан түпкө чейин арзып айтаар жомок эмеспи? Ал ошол күндү саатты саргая бүттү. Карыя жээктен алыс кетпей мандаш урунуп көпүрөнү тиктеп ойго батып олтурат. Адамды таң калтыруучу укмушту өз көзү менен көрүүгө не жетсин? Жумуш созулуп бараткансыйт. Күн таптуу, карт дене магдырайт, талыкшыйт. Ал карлыкка жеңдирип, уйкуга алдырбас үчүн чымырканат. Таягына мүл жүйгөн ээрин такайт. Бирок алсыз көз түнөргөнсүп, кирпиктери бири-бирине жабышып баратат. Ал чоочугандай селт этет. Көпүрө жакты карайт. Аркайган узун темирлер жээктин эки жатына арта салынып калган. Атакей, бул эмнеси? Карыя калчылдап ордунан туруп, жээкке жакындайт. Ооба, түркүгү жок темир көпүрө. Түркүгү жок көпүрө да болчу эле. Көргөнүңдөн көрбөгөнүң көп деген ушул. Ал жакасын карманат. Адамзат илээге толгон экен. Баракелде балдарым, баракелде. Ал жакасын карманды. Ушуну көрбөй өлсөм, арманда кетмек экенмин. Ал курулушчулардын жанына келип, баракелде балдарым, деди угуза. Суунун шары аларга сөз угузбады. Курулушчулар иштерин уланта беришти. Калган жумуш Абышканы кызыктырбады. Аркайган темирлердин үстү эмне менен жабдылаарын, калган жумуштар кантип бүтөөрүн айттырбай билди. Өрөөндөгү биринчи темир көпүрө. Акылга сыйбаган мындай эле кайдан чыкканын билгиси келип, айланасына көз жүгүрттү. Колуна балта, чот кармаган бир да киши жок. Айлананын баары темир чоюн. Темирлерди кыймылга келтиргендер, иштеткендер кадимкидей эле башы кара, буту айры кишилер. Адам жана темир, темир жана адам. Таякка өбөктөгөн Абышка көздөрүн жумду. Бир нерсени эстегендей болду. Көпкө турду. Курулуш иши күнү түнү жүрүп жатты. Баягы ак топулуу, чечайган аппак муруттуу Абышка жээкке келбей калды. Анын келген келбегени менен эч кимдин жумушу болбоду. Курулуш жумуштары аяктады. Жумушчулар менен адистер кетүүгө камынышты. Көпүрөнү өткөрүп алуучу комиссияны күтүштү. Ошол учурда айыл тараптан келаткан атчан киши көзгө көрүндү. Аны көзгө чалдыктырган артынган кымызы, өңөргөн комузу. Жакындап келген атчан баягы ак топулуу болуп чыкты. Бирок азыр башына кийгени ак калпак, үстүнө төө жүнүнөн жасалган жука саргыч чепкен. Ал кийими өзгөрүп, өзү да ат үстүндө олбурлуу. Аны менен атайын таанышпаган кишилер чечайган аппак мурутунан улам анын баягы ак топу экенин божомолдошту. Күн ысыкта ыштап жаңы чыккан сары чаначтар тургандарды ого бетер суусатты. Эгер атчан киши жаш болсо, кымызыңды сат дешип, оюн-чынга салып, эсин оодарышмак. Бирок сакалдуу адамга эч ким батынбай, жол ача беришип, салам айтышты. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Карыя али калды.
Бирок аларды таштап шыр өтүп кеткиси келбегендей ат тизгинин жыйды. Инженер Авушканы көздөй озунду. Ата, жол ачык. Чоочубай өтө бериңиз. Балам, сен мени каякка өткөргөн жүрөсүң? Каяка баратасыз? Менин жөн жайыма кое туруп, буларды түшүрүп алгыла, деди Авушка. Ушу сөздү гана күтүп тургандай жигиттер козу менен кымызды дарактын көлөкөсүнө алып барышты. Тааныш Авушка өзү да атынан түштү. Буларды кими бизге алып келди же сатмаккабы деген ой ар кимисинин оюна келди. Инженер Авушканы жандай басып, көлөкөдө чогулган кишилердин жанына келди. Кана, кымыздан ичпейсиңерби деп, кожоюндан сөз чыкканча чыдамкайлык менен күтүп олтурушту. Ынак жана муздак кымызга эл каркындай түшкөндө гана чычайган аппак мурут Авушка сөз катты. Балдарым, жаңы көпүрөңөрдү куттуктайын деп келдим. Иштин жайын туюп, кубанышкан жигиттер ага ыраазы болгондой баш ийкешти. Балдарым, мен эски көпүрө менен коштошкону келдим. Бул сөзгө эч ким маани бербеди. Балдарым, силер да мени менен коштошсун деп келдим. Анын сөздөрү салмактуу жана ойлоноорлук чыккандыктан бул Авушка ким өзү дегенсип суроолуу тиктеп калышты. Эмесе мени таанып алгыла. Анарбай деген менмин, деди Авушка. Бардыгы тымтырс. Алардын реңинде таң калуу карыяга уят болгондой нымтыроо бар. Кымыз кекиртектен өтпөгөндөй ар кимиси жертиктешет. Нечен күндөн бери араларында көлөкөдө илешип жүргөн аксакал адам менен кишиче бир жолу сүйлөшпөгөнүнө уяткор болуп олтурган жигиттерди ал жакшы түшүндү. Ар нерсенин учуру болот. Авушка таягы менен жер чукулады. Тааныша турган, сырдаша турган убакыт эми келди. Адегенде кымызыңарды ичкиле. Козуңарды сойгула. Козу дароо союлуп, чоң казанга түштү. Кымыз ичилип жатты. Абышка узун сөзгө түшүүдөн мурда бир-эки соол таштады. Анарбайды силер ким деп ойлойсуңар? Уста? Жок, андай эмес. Менин усталыгым жок. Ал экинчи соолуна өттү. Бая күнкү сууга кеткен көпүрө кимдики деп ойлойсуңар? Анарбайдыкы? Жок, андай эмес. Ал көпүрөнү өзүңөргө окшогон адистер тургузган. Абышка таягынын жанына таштап, ныкталып олтурду. Сыягы узун сөзгө түшчүдөй. Бардыгы тым болушту. Далайдан бери ачылбаган сыр ачылып, Анарбай өзүн өзү таанытып олтурганда, ар бир сөздү көңүлгө түйүп калууга ниеттеништи. Жадаганда ашпозда чөмүчүн колуна кармай келип, кулак түрдү. Анарбайдын көпүрөсү салынганга 50 жылдан ашты. Ал көпүрө бар болгону 3 жылга турду. Андан берки көпүрөлөрдүн Анарбайга тиешеси жок. Бул Авушка эмненин башын оорутат деп ойлоду уккандардын бир катары. Илгери биздин өрөөндүн эли жоокер келчү экен, деп койду Анарбай. Тышкы душмандары менен кармашпастан өз ара чабышчу экен. Менин жаш кезим. Акыр жагына аралашып калдым. Өрөөндүн бир тарабын кызыл баш болуш, бир тарабын кара баш болуш бийлечү. Алар өмүр бою касташты, чабышты, далай эр өлдү, далайлар майып болду, далай көз жаш төгүлүп, далай кун төлөндү. Эки тараптын бири бирде жыгып, бирде жыгылып, бирок биротоло жеңилип, кол куушуруп бергени болбоду. Чабышуу ушу суунун өйүзүндө же бүйүзүндө болор эле. Анда ушул темир көпүрөнүн ордунда эки узун жыгач салынган сол кулдак көпүрө боло турган. Качкан тарап шашылыш түрдө сол кулдак көпүрөдөн өтүп, анан эки жыгачты бери жээкке тартып коер эле. Кууган жаат суудан өтө албай калчу. Ошол заманда сол кулдак көпүрө оюнчук болгон. Эрегишкен тараптын кайсынысы болсун, аны каалаган убагында тартып коер эле. Ошентип өйүз-бүйүз болуп, өрөөн экиге бөлүнүп калчу. Касташуу, барымтага күчөй турган. Өрөөндүн эки жагы бири-бирине душмандашып, бирдик ынтымак кетип, кайран эл азапка түшкөн, алсыраган. Биздин өрөөнгө совет бийлиги орноду. Кара таман ак ниетке дейдин баласы деп мени болуш шайламак болушту. Мен безилдеп качтым. Эл башкарып көргөн эмесмин. Билимим жок. Эл айтканыма көнбөдү. Акырында аргасыздан макул болуп, мындай деген шарт койдум. Андай болсо менин жардыгыма макул болосуңар. Бул сөзгө алар муюшту. Болуш шайлангандагы биринчи жардыгым эки өрөөндү түбөлүккө бириктирүүчү көпүрө салабыз. Эл чуу этип, менин сөзүмдү коштоп кетишти. Айтканды аткардык. Колума балтамды алып, элди баштап бардым.
Тандап жыгач кесип, ташты, кумду сандал менен ташып, көпчүлүк коебу. Мурун бул өрөөндөгүлөрдүн эч кимиси көрбөгөндөй чоң көпүрө салдык. Тексиз болуш, өз жосунуна түшүп, жыгач көтөрүп жүргөнүн көр деп манаптар табалашты. Алар биздин көпүрөнүн маанисин түшүнгөн жок. Эл аны Анарбайдын көпүрөсү деп аташты. Ал чоң көпүрөнү эч ким буза албады. Эл ынтымактуу жашап, өрөөн бүтүн бойдон турду. Илгери көпүрө үчүн эки кырсык болгон. Бири жаат ташуу, экинчиси суунун ташкыны. Көпүрөнүн биринчи кырсыгы түбөлүккө жоюлду, бирок экинчи кырсыктан 50 жыл өтсө да арылбай жүрдүк. Эми акыркы кырсыктан балдарым, силер куткардыңар. Анарбай сакалын сылап ойлоно калып, инженерге карады. Ай балам, сенин атың ким? Турар. Турарым. Эмесе көпүрөнүн тарыхы ушундай. Аңгыча оокат даяр болду. Сөз токтоду. Козунун эти желип бүткөндөн кийин абышка кайрадан сөзгө кирди. Акыркы сөзүм калды. Макул десеңер, оокатка бата кылуудан мурун акылдашалы, кеңешели. Биз макулбуз ата. Эмесе айтайын дегеним мындай. Мурунку көпүрөлөрдүн баары бири-бирине окшош жыгач көпүрөлөр эле. Анын баары чынында Анарбайдын көпүрөсү болгон. Азыркыңар башка. Анарбайлардын колунан келмек түгүл, акылына сыйбас керемет. Ар нерсени өз аты менен атаган жакшы. Силер менин сөзүмдү эп көрсөңөр, темир көпүрөнү Турардын көпүрөсү деп атайлы. Кана, Турар балам. Тура калып бата сура. Аксакал, жаңылышасыз. Турар чебеленип кетти. Атты эл коет. Биз элбиз, деди Анарбай. Мына азыр бата кылып, көпүрөгө сенин атыңды коебуз. Ошо бойдон элдин баары аны Турардын көпүрөсү деп атап калышат. Калгандар эмне дээр экен дегенсип Анарбай жанындагыларга карады. Алар чалдын сөзүнө күлүп турушкан эле. Анарбайдын каштары үрпөйүп, ызалана түштү. Мен силерге иштин жөнүн айтып жатам. Анарбай илимпоз бекен. Темир көпүрө жасагандай билимдүү уста бекен. Деген суроого кантип бет жадасын? Болбойт мунуңар. Ал Турарга өкүмдүү сүйлөдү. Тура кал, бата сура. Көпүрө Анарбайдыкы болуп кала берет. Сиздин демилгеңизди эл дайыма баалайт. Туш-туштан аны жаалап жиберишти. Алардын сөзгө көнбөсүн түшүнгөн соң Анарбай шылкыйып олтуруп калды. Бата суралбай, орундарынан турушту. Анарбай менен таанышуу ыкыластуу, ынталуу башталып, коштошуу оор болду. Абышка кабагын салаңдатып, кадимкидей убайымга түштү. Аны инженер Турар өзү атказды. Анарбай атка минип, бастырып кетээр алдында жигиттерге акыркы жолу көз чаптырды. Алардын иреңи кубанычтуу эле. Анарбай кеткенден кийин көпүрөнүн жазы темиринин бетине электр менен ширетилген жазуу пайда болду. Анарбайдын көпүрөсү 1969 жыл. Аңгеменин аягы.